Кыргызстанда 30% үй бүлө ажырашат. Ар бир 3-4 үй бүлө ажырашат экен. Өзгөчө. Түндүк райондорунда. Ооба, түштүктө да болот, бирок түштүктө азыраак болот экен. Анткени менталитет, салт жана башка байлануулар үй бүлөнү баары кармап турат. Бирок кармап турганы менен ошол үй бүлө бактылуубу же жокпу, бул бөлөкчө суроо. Ооба, 30% ажырашса, калган 70%ден жартысынан көбү үй бүлөнү сактоо үчүн жөн эле эл үчүн, тууган үчүн, балдар үчүн, негизи мейли күйөөм бар деген ат үчүн жашайт экен. Аялым бар, күйөөм бар деген үчүн жашайт экен. Жашоо деген ушундай турбайбы? Жашоо деген ушинтип өтөрөп турбайбы? Баары ушинтип жашашат. Же мен бактысызмын, бул менин тагдырым. Мен туура эмес тандоо кылдым, туура эмес жашайм, бирок бул менин жашоом. Мен азыр неберемди карайм, балдарымды карайм, мен башка максат койдум деп жашаган аялдар. Бирок жашоо бир эле экенин унутпаңыздар, урматтуу айымдар. Эч ким эмки жашоодо, аны эч ким билбейт, барбы жокпу, эч ким кайтып келе электи билбейт. Эч ким силерге рахмат айтпайт. Сен ушинтип кыйналып, өзүңдү жанагынтип берип, жертва болуп жашадың, сен балдарың үчүн жашадың, неберең үчүн жашадың, башка бирөө үчүн жашадың, эл үчүн жашадың деп силерге эч ким моундай чоң медалдын мойнуңа тагып койбойт. Бактылуулук өзүңүз үчүн, бул жашоону кабыл алуу дагы өзүңүз үчүн. Жашоодо маскаларды чечип салып жашоо бул өтө оор нерсе. Эмне үчүн көбү мени сыйлайт? Мен маска жок жашайм. Мен Инстаграмда кандай болсом, реалдуу жашоодо да ушундай. Кээде мен абдан өкүнөм да. Мен жылдызмын, ооба. Мени баары таанышат, баары билишет, көбү сыйлашат. Кээ бирөө жаман көрсө деле мен баары белгилүүмүн. Мен мурдумду кеңейтип, эч ким мени сүйүшпөй монтип жүрсөм болот. Кээ бир адамдар ушунчалык мен тааныштарым андай, мага мурдун көтөрүп, мен мындаймын дегенди таңкалам да. Мен сенден көп эсе бийиктикте турам, бирок мурдун көтөргөн жокмун. Мен жөнөкөй адам болуп жүрөм деген үчүн мени элсиген. Анан азыр дагы бир нерсе пайда болду менде. Мен ошо маскаларды көрүп калдым да. Мына жерде мына курортто канча деген адам жүрөт, канча деген адам эс алып жүрөт. Ар кандай улутта, ар кандай возрастта, жаш куракта, кыргызы да, казагы да, итальянеци да жүрөт, американеци да жүрөт, орусу да жүрөт. Баары бир айырмасы жок. Ичинен орусунун дагы, итальянецинин дагы бактысыздары толтура. Демек, улукка, акчага, байлыкка, статуска, башка нерселерге карабайт экен да бактым. Демек, ал маска эмне үчүн керек? Ойлонуп көрүңүзчү, урматтуу айымдар. Масканы жок дегенде өзүбүз үчүн чечкенди үйрөнөм. Өзүбүз үчүн чындыкты айтып, ооба мен бактысызмын, ооба мен ушудан жол тапкым келет, ооба мен мынтип жашагым келбейт, мен бирөө үчүн жашагым келбейт, мен өзүм үчүн жашагым келет, мен Кудай үчүн жашагым келет, мен жан дүйнөмдө тынч болуп, мен ушу жашоого ыраазы болуп жашагым келет деп жок дегенде өзүбүзгө өзүбүз эч ким көрбөгөндө чындыкты айткан.